Кыял максат менен соккон жүрөк бакыт менен өмүр сүрөт демекчи. Бүгүн биз Манас кинотеатрында Кыял аттуу кино тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө келип отурабыз. Албетте бул тасма өзгөчөлүгү ата менен кыздын ортосундагы мамиле, негизи эле жашоодогу биздин максаттар, кыялдарыбыз мына ушулар боюнча болмокчу. Андыктан аягына чейин албетте биз менен биргеликте болуңуздар. Кызматыңыздарда мен Айтурган Сапаева болмокчумун. Саламатсызбы? Кино кут болсун, куттуктайбыз сиң эле биринчи. Саламатсызбы, чоң рахмат. Анан бул Кыял тасмасы негизи кантип пайда болуп калды? Кайсы маалда сиздин оюңузга келди? Идеясы кайдан чыкты же болгон окуябы? Ошол боюнча айтсаңыз. Негизи ушул тасманын идеясы мен 3-4 жылдан бери бышырып жүргөм. Бирок өзүңөр билгендей эле ага чейин аяш тасмасы, аябай эле алаксуу эле, кечке эле алаксуу эле, анан Кудай буйруптур. Ушул жылы тарттык. Сценарийин бир 2 айда бүтүрдүк, 1,5-2 айда. Ошол. Бул тасма башка тасмалардан өзгөчөлүгү кандай ошондо? Бул деген комедия эмес деген өзгөчөлүк. Антип биздин студиянын көбүнчө учурларда комедия жанрындагы кинолорду күтөт. Бирок ушу 9 жыл болуптур драма жанрында тасма чыгарбаганыбызга сагынып турубуз. Ошол үчүн бир башкача толкундоо болуп атат да. Өзүңүздүн бала кезиңиздеги кыялыңыздар боюнча айтсаңыз. Мисалы, балким аткарылбай калган кыялдар дагы болушу мүмкүн. Мен негизи аябай бактылуу адаммын, анткени кичинекей кезимде ушу киного аралашкым келчү да. Бирок ал кезде кино популярдуу эмес болчу да. Кантип эле туруп эле киного келип калдым. Демек, кичинекей баланын ниети, кыялы орундалат деген чын экен да. Кудай буйруп ушул кино жаатына келип калдым. Эң чоң кыялдардын бири ушул болчу, бирок андан да чоң кыялдарыбыз бар. Ата энебиз тирүү, аман эсен, ден соолукта болсун. Үй бүлөбүз ден соолукта, бактылуу болсун. Рахмат, эми жалпы көрүүчүлөргө чакырык таштай кетсеңиз кино боюнча. Урматтуу көрүүчүлөр, сүйүктүү көрүүчүлөр, баарыңыздарды Кыял тасмасына чакырабыз, келип көңүл ачып кетиңиздер. Эң негизгиси өзүңүздөргө жакшы бир ойлорду калтырып кетсеңиздер, биз аябай бактылуу болобуз. Рак головного мозга был өтө оор учур. Аны толук бойдон жок кылуу мүмкүн. Кечирип калачымын. Bir жұп жеңгенден кейін екінші жолда жеңіп ауызда тұрам. Bir жол болмардан келгенде екінші жолда болмардан келіп те тұрам. Саламатсызбы, биринчи эле кино кут болсун. Чоң рахмат. Бул кинодогу сиздин ролуңуз атанын ролу экен, Өтө бир жоопкерчиликтүү роль десем болот, ошол боюнча айтсаңыз. Бул фильм мага былтыр 2025 жылдын жаз айларында, где-то апрель айларда Бакыт Осмонканов сценарийин жөнөтүп окуп көрчү, кандай экен, жагабы деп. Анан сценарийди окуп чыккандан кийин дароо эле макулдугумду бергем. Анан тартуу иштери сентябрь-октябрь айларында жүрүп, биз кичинекей айлен менен чогуу бир тасмада тартылдык. Андан тышкары Жеңиш Майрамбек уулу бар. Аябай жүрөгүмө жакын, мен жакшы көргөн тасмалардын бири болду десем жаңылышпайм. Жакшы, анан бул тасма негизи эле кыял максаттар тууралуу экен да. Анан сиздин балалык кездеги кыялдарыңыз кандай эле? Балким ошо аткарылбай калган кыялдар да бар болушу мүмкүн алардын арасында. Эң күлкүнчтүүлөрүндөн да айтсаңыз болот. Балалык кезде кыялдарым бири эле ушул чоң сахнага чыксам, экрандарда, кино тасмаларда ойносом деген кыялдарым бар болчу. Ошол кыялдарым Кудайга шүгүр бар эле аткарылып атат десем болот. Жакшы, анан бул тасманы жалпы эл журт эмне үчүн көрүш керек? Ар бир баягы ата эне бул тасманы көрүп, бул тасмадан балага болгон сүйүүсүн мындай дагы бир жолу чыңалтыш керек го деп ойлойм. Бул тасма тартылаардын алдында мен ачык эле айтайын, Бакыт Осмонканов мени бир 3-4 күн барып онкологический больницадан ошол кичинекей балдардын ата энеси кандай акыбалда болуп атат, алардын ички дүйнөсү кандай деген суроону берип туруп жөнөткөн. 3-4 күн ошол онкологиялык ооруканага барып, чын жүрөгүм чыдай алган эмес. Мен 2 күн барып, 3-күн айткам жок, барбай эле коеюнчу, мен андайга жүрөгүм чыдабайт экен деп. Менин оюмча мындай ата менен баланын ортосундагы сүйүү бекемирээк болуш керек го деп ойлойм. То есть ата энелер балдарына мээрим төгүш керек, көңүл буруш керек деген маселе көбүрөөк жаралат. Görüşmeyiz Jogi. Ata hala. Малайлар жакшыбы? Ооба. Бүгүн кукла болуп келип калыпсың го? Рахмат.
Келем кино боюнча сурайлы. Кыял кинодо аты жөнүң кандай болот? Кыял. Кыял болот, жакшы. Анан бул киного эмне болуп сени тандап калышты? Шаар студиядан кастинг болуп, анан кастингден өзүм өтүп кеттим. 5 кыздын арасында өзүм. Шайыр эженин студиясынан, демек. Бул ошондо канчанчы кино? Биринчи кыска метраждуу кинолорго да тартылгам. Главный роль биринчи кино. Бул киного катышып өзүңө кандай таасир алдың? Эң главный, эң башкы ролдо сен болдуң. Кыйынчылыктар болду, сага кандай болду? Команда менен иштешкен кандай болду? Команда менен иштешкен мага аябай жакты. Кыйынчылык деле болгон жок. Мага жакты. Атаң кандай сага мамиле кылып аткарды бул кинодогу? Атам кыялдарымды орундатты. Атам мени менен жүрдү, ошо. Негизи өзүңдүн азыркы учурдагы эң чоң кыялың кандай? Азыркы учурдагы чоңойгондо актриса болгум келет, анан оорубагым келет, атам апам оорубасын, ошо. Кел, жалпы ошо ата энеңе ыраазычылык айта кет, анан Шайыр эжеге дагы. Шайыр эже, сизге рахмат, Бакыт байке рахмат, сизге тоже. Эжеме да рахмат. Ошо. Азамат, ийгилик каалайбыз сага. Рахмат. Саламатсызбы? Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Кыял кино тасмасы, анан негизи эле ошо балалык кездеги сиздин кыялдарыңыз кандай эле? Мисалы эми баягы кичинекей кез ошол себептен ошол мезгилде мындайча айтканда реалдуу эмес нерсе деле кыялданган учурлар болот да. Ошо сизде күлкүмүштүү кыялдарыңызбы, балким ошолор боюнча айтсаңыз. Менин кыялым ушу жаш кезимде хирург болгум келе берет эле. Эмнегедир билбейм. Анан хирургтан сырткары археолог болгум келет эле. Мындай. Өзгөчө кесиптер го. Мындай раскопка кылып, өзүнчө эле сөөктөр табып, щетка менен ушундай болгум келет эле. Жакшы. Анан ата менен кыздын ортосундагы мамиле боюнча экен да. Азыркы учурда негизи ушул ата менен кыздын же баланын ортосунда мамиле кандай болуп жатат деп ойлойсуз коомдо? Мен ойлойм, азыркы аталар аябай осознанный аталар пайда болду. Мурункуга караганда ошо жакшы го дейм, азыр бара-бара оңолуп баратат. Мурун карабай койсо азыр тим эле бөпөлөп карап дейсизби? Азыр мышление адамдардын ой жүгүртүүсү дегендей заман башка, ошого азыр башка заман болгондон байланыштуу жашоо дагы башкача, балага болгон мамиле дагы башка болуп атат да. Анда эчтеке болбойт, эртең менен чейин турбай атам. Алып тургуча келип каласыз жер. Атайга айта бериңизчи, чыгарып каратабыз. Сен кыялдар дептериңде шоколадный фонтан бар беле? Ата, аны түрлөт. Кайдадыр? Бүгүн дагы ушул кыял тасмасындагы эң башкы ролдогу сиздин кызыңыз экен. Анан мына ушул окуучуларды тарбиялоодо негизи эле алар менен мамиле боюнча айта кетсеңиз. Алар менен мамиле өзүмдүн неберелерим менен болгондой. Алардын кыялын сиз ишке ашырып атат окшойсуз. Алардын кыялын ишке ашыргандан тышкары эне баладай мамилебиз бар. Бир да окуучуну бирөөсүн жакшыраак көрүп, бирөөсүн кемирээк көрбөйм да. Мен айтам, менде любимчиктер жок. Менде баардыгы любимые. Анан любимчик деп баары айтат го, бул любимчик деп. Демек баарын тең көрөсүз, Кел. Келе кой кызым, премьерам менен. Мынакей кызым. Бул кызыңыздан дагы интервью алдык. Анан өзүңүз боюнча сурайынчы, ушу балалык кезде сиздин эң чоң кыялыңыз эмне болду эле? Ошол мезгилде кыялдарыңыз ишке аштыбы? Ооба. Бала кезде эле актриса болууну кыялдангам. Актриса болдум. Анан 1-класска барганда мугалим болгум келген. Азыр мугалиммин. Демек баардык кыялдар орундалган экен, Жакшы. Анан бул кинону элдер эмне үчүн көрүш керек деп ойлойсуз? Бул кыял деп айтылып тургандай, кыздын кыялыбы, адамдын кыялыбы, кыялдар орундалыш керек, орундалабы, орундалбайбы, ошол тууралуу табышмактуу ат коюлгандай болуп турат. Орундалып калса экен деген үмүт менен келдим. Жакшы. Анан ошол кыял орундалыш үчүн адам канчалык аракет кылыш керек? Мисалы, кээ бир адамдар бар, эми бул айтып койгону менен болбойт экен деп артка чегинип кеткендер бар да. Эми сиз көрүнүктүү адамсыз, канча ийгиликтер жараттыңыз, ошол боюнча айтсаңыз эми. Кыялды орундатыш үчүн адегенде туура ойлонуу керек. Анан туура кадам таштоо керек. Кээде барып дубалга такаласың.
артка кайтпаш керек, ошол жерде туруп ойлонуш керек, эшиги каягында депчи. Чоң рахмат, жакшы сөздөрүңүздү айтып кеттиңиз. Ийгилик сизге, окуучуларыңызга дагы. Ana anda. 1, 2, 3. Hale. Hop. Ha? Qanday ekeniz? Ата машина эсимге алып салдыңыз? Жаққан жоқ саға қызым? Муну менен кантип иштейсиз? Түсіндім. Кинодағыдай кабриолет емес. Бірақ біздің өзіміздің кабриолет болады да. Сен қиялдар дәптеріңде жазып отқан ғой. Өміне күлесің? Ата, аякта деген кардебалет деп жазуу болчу. Кардам. Аның не? Ал деген балеттин бир түрү да ата. Мен чоңойгондо чоң сахнада билейин келет. Анан тілегің кетеді ғой. Oh my God! Oh my God! It's unbelievable! Unbelievable! Башталдыбы? Саламатсызбы, кандайсыз? Шүгүр, жакшы. Кыял кино тасмасы, анан негизи эле сиздин соц тармактардан деле көрүп келебиз. Сиңдиңиз, атаңыз менен болгон мамилеңиз ушунчалык кызыктандырат да. Анан негизи сиздердин кыялыңыздарга, максатыңызга жетишиңизге атаңыз канчалык салым кошкон? Баары атамдын дуасы менен, баардыгы атамдын колдоосу менен. Шүгүр. Ата энелерибиз. Жакшы, анан кичинекей кездеги балалык кыялдарыңыз азыркы учурда орундалдыбы баары эле? Чексиз шүгүрлөр болсун, эмнени кыялданган болсун, баардыгын Аллах насип кылды, шүгүр. Анан ошол мезгилдеги мындай реалдуу эмес нерселерди кыялданган учурларыңыз барбы эсиңизде калганы? Ооба, баары ишке ашкан. Мен деген мурун мен өзүм эме болчу да, мисалы, эмнени кыялдансам, ошол нерсени аткарчумун да. Эмнени мисалы болот го, кээде оюңа келбей турган нерселерди кылгың келет го. Ушундай нерселерди аткарчумун. Демек көзөгөн максатыңызга жетчү экенсиңиз, Жақсы қызым. Күн өтіп кетті ұқсайды. Ата, дагы бир кыялым бар. Эмне қиялың? Куш келипсиз. Куш келдик. Балалык кездеги кыялыңыз азыр орундалдыбы баардыгы? Негизи убакыт өткөнү менен кыялдар алмашат экен. Бирок азыркы кыялданчу нерселерим буюрса толук аткарылды десем болот. Азыркы учурда сиздин эң кичинекей, анан эң чоң кыялыңызды айтып кетпейсизби? Эң кичинекей машты алмаштыруу, эмне материалдуу болсо. Чоң кыял турмуш куруу, эне болуу, сүйүктүү жар болуу. Демек анда 2026-жылы турмуш курат экенсиз. Жакшы, анда ийгилик каалайбыз. Рахмат, чоң рахмат. Кайра жакшы бол кызым. Кыялдардын баарын аткарып, жаңы дефтер алып берем. Жаңы дефтер, жаңы кыялдар. Саламатсызбы? Эмнеге кечип келдиңиз? Саламатсызбы, ушундай болуп калды, пробка. Жакшы. Кыял тасмасы негизи эле жашоодогу максаттар, ата менен баланын кыздын ортосунда мисалы мамилелер ушулар боюнча экен да. Анан мен максат боюнча сурайын, негизи эле ушул эң чоң максатың эмне азыркы учурда, эң чоң кыялың? Менин эң чоң максатым ушу ата энемди ушул жылы умрага кетирүү. Андан кийин эле мында кино тарабына быйыл Кудайым буйрса. Актер катары аралашайын же кандай? Видео. Оператор тарабына аракет кылып атабыз, Кудайым буйрса. Жакшы, анан азыркы учурда мисалы ар кандай кинолор чыгып жатпайбы? Ошо кино жаатында сиздин көз карашыңызда ошо өнүгүү кандай болуп жатат? Абдан жакшы болот, чынында. Акыркы 2 жыл деп элсем калп айтпайм го дейм. Аябай сонун кинолор чыгып атат. Аларды көргөн сайын биздин да мотивациябыз аябай өсүп атат десем жаңылышпайм го дейм. Ошол. Болду. Рахмат. Рахмат чоң. Алынбаев деген көчөдө турам байке. Ал жака эмне кетип калдың? Жана интернеттен чыкканда карагам да. Кайсыл жакка барыш керек эле? Болду. Ошол жакта туруп турчу. Хорошо, байке туруп турам. Кыял деген кино тасмага катышкан биздин дагы бир каарманыбыз. Кайсыл ролго катыштыңыз эле? Бул тасма боюнча айтсаңыз. Роль эмес, массовка эле. Ошол массовкалардан эң негизгиси Ынтымак парктын немеси. Өмүрбек Израилов байкебиздин телефондо шандырак кылдым, мындай кылып фонарик менен ал гитара черткенден. Анан болсо ошо бойдон съемочный процесстерден. Андан стоп дегенде смена бүткөндөн үйгө бардым. Съемкадан кийин ошол.
Негизи эле азыркы учурдагы сенин эң чоң кыялың эмне? Эң чоң кыялым ошондой деле эң чоң кыялым болсо ошол. Ошол эмне? Эң чоң кыялым бир карындашыбыз бар. Аты 3 карындашыбыздан чоңоет буюрса. Ошол. Эң кичинекей, эң мыкты актрисабыз бүгүнкү күндө. Өзүң негизи аткарылганда мындай оор болдубу сага биринчи роль? Жеңил эле болду. Аябай чын эле сонун аткарат экенсиң, анткени менин да азыр кичинекей кызым бар, 3 жашта да. Кинону көрүп алып мындай кызымдай эле көрүп, сени чын эле аябай сонун аткарат экенсиң, сага ийгиликтерди карайбыз, каалайбыз ушундай эле баягы аткарылып, эме кылып, молодец, абдан сонун болду. Өзүң жашооңдогу кыялдарың кандай? Атам, апам урубасын, өзүм урубайм, баары урубасын. Ал эми аябай мыкты кыялдар, бирок мындай оюн жактардан, может, какой-то бир оюнчуктар же болбосо бир жакка баргың келет, ошондой кыялдарың бар? Мен деген чоңойгондо актриса болгум келет, чоңойгондо машина алгым келет. Буюрса, сенде баардыгы буюрса болот. Ийгилик сага, абдан сонун. Чоң рахмат. Жигиш байке, кино чын эле мощный болуптур аябай. Мен да бир кыздын атасымын, баягы башынан баштап эле аягына чейин эле ыйлап чыктык. Негизи эле ушул драмада тартылган негизи мындай кандай айырмачылыгы болот экен комедиядачы? Сам процесс съемкада. Процесс негизи мындай жеңилдей сезилет, анткени комедия жанры менин оюмча оорураак го дейм да. Адамды күлдүрүш бул оорураак эл аткандан караганда. Анан мен үчүн биринчи жолу болгондон кийин өтө эле оор болду. Негизи башында эле режиссер деле айтты болуш керек, тартылганга деле ой жок болчу. Анан бирок мени кыйнаватып эле ушинтип кел көрөбүз эксперимент катары деп. Анан мен үчүн бул эксперимент болду, дебют болду. Анан эл тараза элсинчи кандай болду аны. Мындай кино мисалы идеясы жаралганда эле ушу Джоки деген персонаж негизи бар беле өзгөчө боло же именно сиз тартылат деп өткөндөн кийин сиз жакшы аткарат деп ушул персонажды? Жок, бул сценарий, эң башында сценарий жазылат. Сценарий үстүндө Джоки деген каарман бар болчу. Анан кийин сценарийди жазып аткан кезде эле айтып калышты, өзүң эле ойноп көрөсүң го деп. Анан бирок мен колдон келишинче баш тартып аткам. Ушу өзгөчө негизи баланын ойногон кандай оор болду? Албетте оор. Сөз менен мындай жеткириш оор, ушул кыйынчылыкты, оорчулукту. Анткени биз аны түшүнө албайбыз, биз аны биле албайбыз. Бирок колдон келишинче ошол маалымат топтоп аракет кылып аттык, ошол жеткиришти аракет кылуу үчүн. Жок, аябай сонун жеткирип, мындай чын эле сонун кино болуптур. Өзүңүз кичинекей кезиндеги кыялдарыңыз кандай эле? Кичинекей кезимде кыялдарым кандай эле? Sony, PlayStation, велосипед, жана Sega, Dendy. Ошол эле. Эң эме фанатыңыз окшойт. Давай, Джоку. Да нормально, что ты переживаешь? Классно. Ушинтип интервью алып атканда фанаттар келип калат экен. Ошондой кыялдарыңыз бүт эле биздикин эле мурунку Sony, азыркы балдарда ошонун бардыгы бар негизи. Өзүңүз ошо шүгүр менин кичинекей кезимде менин кыялдарым ошол Dendy жана Sega, велосипед болгонуна шүгүр. Анткени ар кайсы балдардын азыркы учурда же ошол учурда кыялдары башкача болчу. Мен ошого миң мертебе ыраазымын. Кудайыма, тенеме ыраазымын. Менин кыялдарым ушундай. Ал кезде чын эле оор болчу, баягы хулиганство чын эле көп болду. Негизи чоң рахмат сизге, ушундай киного ийгилик каалайбыз, дагы ушундай драмаларды көбүрөөк тартсаңыз деле, мындай өнүгүп, мындай өсчү деле да ушул жанрда эле. Чоң рахмат сизге интервьюда. Кыял тасмасы соңуна чыкты. Негизи ар бирибизге өзгөчө таасир калтырды десем болот. Андыктан ар бириңиздер көрүңүздөр, кыялдар орундалсын.